Атамбаев бир да кылмыш ишин моюнга албай үй камагына чыгуудан баш тартыптыр. Абактагы Алмазбек Атамбаев үй камагына чыгуудан баш тартып, мени актагыла деп көшөрүп жатыптыр. Койташ окуясы боюнча сотко да келбей, андан башка кылмыш иштерине да каршылык көрсөтүп, мага бири да жукпайт деп моюн толгогонун уктук. Түрмө Атамбаевди катуу чыйралтып, духу ого бетер көтөрүлүп, капастагы ач карышкырдай эле образ жаратканы таң калтырды. Кыязы душмандары менен катуу күрөшүп, калайманды салуучудай, эл арасында да экс-президенттин рейтинги көтөрүлүп, боору ооругандар арбыганын эскерте кетели. Ток этерине келсек, бийлик кошоматчылары жогорку жакка калпыс маалыматтарды жеткиришпей, реалдуулукка басым жасашы зарыл. Жараны тырмап, андан ары ириңдете бербей, Атамбаевдин маселесин компромисске баруу менен тынчтык жолунда чечип алышса, бардык тараптарга пайдалуу болмок. Ашыкча баш оорутуу, туруктуулукка шек келтирүү кимге керек? Булакарова, Четикейжи. Депутат Украинадагы кыргыз жарандар элчилик менен байланыша албай жатышканын айтты. Азыр бизге Украинадагы жарандар элчилик менен байланыша албай жатабыз деп жатышат, деди Жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Маткеримов. Ошого көңүл буруп койсоңуздар, көпчүлүк чыгып кете баштады дейт. Элчилик менен байланышып, жардам сурайлы десек, эртеден бери байланыша албай жатабыз дешти, деди ал. Буга чейин Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев элчилик штаттык режимде иштеп жатканын айткан болчу. Булак Сереп, Чекиткейжи. Парламентте Донбасс боюнча Кыргызстандын позициясы тууралуу айтылды. Эл өкүлү геосаясий кризис сөзсүз түрдө дүйнөдөгү бардык мамлекетке түз же кыйыр таасирин тийгизерин белгиледи. Кыргызстан геосаясий кризис учурунда 6 миллион калкынын кызыкчылыгын эске алуу менен өз ишин улантышы керек. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты, конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана ЖКнын регламенти комитетинин төрагасы Медер Алиев билдирди. Бүгүнкү күндө түшүнгөн адамга дүйнө оор акыбалда турат. 3-дүйнөлүк согуш чыгып кетүү коркунучу болуп көрбөгөндөй күч алууда. Мындан 50-60 жыл мурун Кубада Кариб кризисинде СССР менен АКШнын кармашы болгон. Азыркы учурда дагы дал ушундой жагдай кайталанып жаткандай. Мындай жагдайда биздин мамлекет биринчи кезекте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын, дүйнөлүк ченемдик актылар, дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылган принциптерди эске алуу менен өзүнүн күнүмдүк жай баракат турмушун уланта бериши керек, деди Алиев. Ошондой эле депутат ушундай учурда геосаясий кризис сөзсүз түрдө дүйнөдө канча мамлекет болсо түз же кыйыр таасирин тийгизерин белгиледи. Ал Уинстон Черчиллдин тышкы саясатта Англиянын түбөлүк достору жок, түбөлүк кызыкчылыктары болот деген сөзүн мисал келтирди. Президентибиз Садыр Жапаров Украинанын түштүгүндө болуп жаткан окуяларга өзүнүн эң сонун көз карашын айтыптыр. Мындай адекватный көз карашты башка өлкөлөр калыс болуп айта алышпай жаткан учурда биздин президент азаматтык кылды. Донбасстагы согуш бүгүн эле башталып кеткен жок. Украина бийлиги 8 жылдан бери Минск келишимин аткаруудан баш тартып келишет. Биздин башыбызга 2010-жылы келген убактылуу өкмөт деген камкор бийлик сыяктуу. Украина бийлиги да өз элинин канын төгүп келет. 8 жылда 13 миңден ашык эл курман болуптур. Клоун Зеленскийге бул аздык кылып жатат. Джо Байдендин колтугуна кирип алып, өз элине кыянаттык кылган ушундай башчылардан Кудай сактасын. Биздин да башыбыздан өткөн мындай акмакчылыктар. Путин Донецк, Луганск облустарында жашаган русскоязычный өз элин коргогонго мажбур болду. Алардын суверендүүлүгүн тандап, Путин дагы бир жолу тарыхта өтө чоң иш калтырды. Биз мындай акыбалда өз өлкөбүздүн кызыкчылыгын ойлоп иш кылышыбыз керек. Демократия деп европалык көчүгө ачык шерменделердин сөзүн сүйлөбөй. Президентибиз өтө маданияттуу, эч кимди капа кылбай турган сөз менен бир урушта камыр туруш кылып коюптур. Путин ушундай жолго барышка мажбур болду дегендей билдирүүсү президентибиз өз элинин камын жеп, биздин келечегибиз тууралуу ойлонушуна далил боло алды. Шамурза Бөрөкулов. Зеленский Россияга катуу чабуул коюуну тапшырды. Бүгүн 24 февралда Украина президенти Владимир Зеленский Россияга каршы катуу жооп берүүнү тапшырды. Бул тууралуу Известия агенттиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Зеленский Россиянын чабуулун жокко чыгарып, катуу чабуул коюуну тапшырды. Зеленский Украинанын каршы чабуулу аскердик режим учурунда эч кандай мыйзам бузуу болуп эсептелбейт. Ошондой эле Украина президенти элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, ал көзөмөлдүү экенин билдирди. Булак медиа центр Чекиткейжи. ЖМК 5 орус аскердик учагы кулатылды.
Украина Республикасынын аскердик күчтөрү Россиянын 5 аскердик учагын кулатканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Куралдуу күчтөрдүн маалыматына караганда Россиянын 5 аскердик күчтөрүнүн учагы бир тик учак кулатылган. Россия Федерациясынын коргоо министрлиги бул маалыматты четке какты. Булак медиа центр чекиткейжи. Киевдин эли шаардан чыгып кетүүдө. Социалдык түйүндөрдө Украинанын борбору Киевди таштап чыгып кетип жаткан элдин видеосу жарыяланды. Буга уланып жаткан согуштук аракеттер себеп болгону кабарланууда. Ошондой эле ЖМКларда жана социалдык тармактарда Украинанын бир катар шаарларында, анын ичинде Киевде жардыруулардын үнү угулганы кабарланган. Киевдеги май куюучу жайларда кезек күтүүлөр болууда. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин Донбасста атайын аскердик операция башталганын билдирген. Булак репортер чекиткейжи. Коргоо министрлиги Украинанын аскердик инфраструктурасы иштен чыкты. Россиянын коргоо министрлиги Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аба базаларынын аскердик инфраструктурасы иштен чыкканын билдирди. Аталган мекеме Россиянын куралдуу күчтөрү Украинанын шаарларына эч кандай ракеталык, абадан жана артиллериялык сокку урбаганын билдирген. Маалыматка караганда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн аскердик инфраструктурасы, абадан коргонуу объектилери, аскердик аэродромдору, авиациясы жогорку тактыктагы куралдан жараксыз абалга келген. Карапайым калкка эч кандай коркунуч туулган эмес. Булак апта чекиткейжи. Украинанын башкы штабы 5 шаардын аэропортторуна ракеталык чабуулдар жасалганын билдирди. Маалымдалгандай, Борисполь, Озерный, Кульбакин, Чугуев, Краматорск, Чернобаевка аэропортторунда жардыруу болгонун Варламов Телеграм каналы жарыялады. Кабарлар ТВ. Тажикистанда тынч эмес. Тажик бийлигин Горно-Бадахшандагы Мургап эски аты Сары көлдөгү Манастын ата-бабаларынын акбалыта жакып Тыңарбагы уруу атат. Тажик коопсуздук кызматынын жетекчиси генерал Ятимовду тажик президенти Рахмондун кара чечекей баласы Рустам Рахмонов ички ыйкы тыйкылыктан улам ит аткандай атып салды. Кубур шыбырларга караганда Афганистандын талибандар жөнөткөн ондогон тонна апиин героиндин айынан дешет. Тажик президенттин баласы аралашып калгандай Учечка сен кетирдиң деп атып салды дешет. Ит билсин. Генерал Ятимов СССР кезинде Белоруссияда жана Москвада окуп даярдалган схватки оригинал генералдан болгон. Азыр башкы чекисттин акыбалы оор. Бирок тажик чекистери чекист генералга солидность кылып жан тартып койчудай. Рахмондун режими алмашат деген каңшаар кеп бар. Атаандашы дагы оң богурдай салмактуу киши дешет. Кайыпшер.